Саламатсыңарбы? Баарыңарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Экранга жакын олтуруп, тетрадь, ручка менен ар бир мен түшүндүргөн мисал, көнүгүү, теориялык маалыматтардын баардыгын жазып кеткиле. Бүгүн биз Менделдин 3 законун өтөбүз. Дигибриттик аргандаштыруу. Аныктамасынан баштай турган болсом, эки альтернативалуу гендердин өз ара аргандашуусу бул дигибриттик аргандашуу болот. Ошондо түсү жана сырткы белгиси менен айырмаланган буурчактарды аргындаштыруу менен бул мыйзамды Мендел түшүндүргөн. Мында эң негизгиси бул белгинин кийинки муунда берилгенде доминанттуулук жана рецессивдүүлүк белгилердин өткөндөгүсүнү так даана көргөзүп берген. Адам генетикасында дагы мына ушул Менделдин 3 законунун мыйзамында бир канча мисалдар чыгарылат. Мында белгинин кийинки муунга өткөндүгү менен айырмаланат. Келгиле, анда мен досканы чыгарып, толугу менен силерге түшүндүрүп беремин. Кайсы жерине түшүнбөй калсаңар, обязательно менден сурагыла. Силерге доска чыкты. Эми Мендел өзүнүн 3 мыйзамында дигибриттик аргындаштыруу деп, анда сары жылмакай буурчак менен жашыл бодуракай буурчакты гибриттештирген. Ошондо бул жерде сары буурчак дегенде биз жазабыз, мынакей сары жылмакай. Жылмакайдын сыртыны ушундай эле белгилеп коелук силерге түшүнүктүү болсун деп. Сары жылмакай. Жашыл бодуракай. Жашыл кылып, сыртыны бодуракай кылайык. Мынакей, ичини толгон абалда. Жашыл бодуракай. Жашыл бодуракай. Сары жылмакайды А жана А. Биз эмне себептен доминанттуулук, рецессивдүүлүк белгилерди биз латын кош тамгалары менен белгилейбиз? Себеби алдыңкы сабакта айттым, хромосомалар баардык тирүү организмдерде океан диплоидтик жыйнакта болот. Мисалы үчүн тооктуку 78 диплоидтиги, гаплоидтиги 39. Адамдын хромосомасы 46, диплоидтиги, гаплоидтиги бул 23 болот. Буудайдыкы 7, гаплоидтиги, ал эми диплоидтиги бул 14. Ушул сыяктуу баардык хромосомалар бул океан диплоидтик жыйнакта болот. Жашыл бодуракайды биз Б, рецессивдүүлүк белгини бул жакка жазабыз. Рецессивдүүлүк белги А, Б, Б. Мынакей. Эми мунул бул сары, бул Б деген бул жылмакай сырткы белгиси менен. Жашыл кичинекей Б бул бодуракайлык белгиси. Эми ушул белгиден бизге эки окшош болгондо бирөөсүн алабыз дедик, мында дагы бирөөсүн алабыз. Б болот. Анан доминанттуулук белгинин жанына рецессивдүүлүк Аны жазамын. Б деп могул белги алынат гаметасында. Гаметада ушул белги алынат. Эми мына ушул гамета алынды.
Алынгандан кийин мен бул жака силерге түшүнүктүү болсун деп мынтип түшүндүрөйүн. Бул жерде ата эне белгиси парентез жаздык. А жана А, Б жана Б. Аргындаштыруу хромосома. Марстын калканы А, Б, Б. Гаметаны алабыз. Алганыбызда А, Б, Б болду. Эми мына ушул гаметада анан кибиртештиребиз. F2'de бизге эмне пайда болот? Мына жерде мынакей А менен биринчи доминанттуулук сары жылмакайдын белгисини Б менен А жана Б, андан кийин А жана кичинекей Б, андан кийин бул жерде А жана Б, андан кийин А жана кичинекей Б. Мынакей бизде ушул гибридтен келип чыкты. Эми мына ошону Пинеттин таблицасына салсак болот. Пинеттин таблицасына. Бул F2'de алынды. Эгерде мен бул жака жаза турган болсом, мисалы үчүн дагы парентез кылдым дагы. Эми мына гаметаны биз ата эне белгиси кылып ала турган болсок, мына гаметаны ата эне белгиси кылып алабыз. Ошондо А жана Б окшош алабыз. Ата гаметасында дагы А, Б. Алганыбызда бул экөөбү бири доминант, бири рецессивдүүлүк, бири доминант, бири рецессивдүүлүк болгондуктан мына көрүп турасыңар. Гаметасын алганыңарда мунул өзү гамета болуп чыгат, мунуларчы. Мунулар өзү гамета болуп чыгат. Ошондо биз жазабыз А жана Б, бул кактан келди, мунулар болду. А жана Б, анан А, Б. Дагы мунан да эле ушунун өзү чыгат. Же окшош да экөөсү. А жана Б кактан келди бул? А менен Б. Андан кийин А менен Б. Кичинекей рецессивдүүлүк А, Б. Гамета чыкты экөөнөн тең. Гаметанан бул жерде белги чыккан эле биринчисиде. Эми кийинкиси бизге F2'de эмне чыгат? F2'de ар бирини бири-бирине кибиртештиресиңер. Биринчи муну менен бардыгын кибиртештирип чыгабыз. Жазабыз. Бул жерде А, Б. Андан кийин А, Б. Андан кийин А, Б. Мен кайсыларды жазып атамын? Муну экөөсүн жазып атамын. Мына силерге түшүнүктүү болсун деп сызып берейин. Муну менен муну, анан тигини, анан муну жаздым. Төртөө чыкты. 1, 2, 3, 4-үнчүсү эми жазылат. Эми кийинкиси А, Б, жок, А экен. Доминанттуулук Анын жанына рецессивдүүлүк А жазылат. А, Б. Болду, бирөөсү гана бүттү. 4 белги чыкты. 1, 2, 3 бардыгы сары жылмакай. Рецессивдүүлүк белги бар, бирок үстөмдүк кылат. Андан кийин мунусун баштайсыңар. Муну баштаганыңарда, мынакей муну менен баарына кибиртештиресиңер. Ушинтип жазып кете беребиз. Эми мына ушуну Пинеттин таблицасына кантип коебуз? Ушуну көргөзөйүн. Пинеттин таблицасына койгонду. Жөн дагы эле кол менен биз ушинтип гибридтерди алсак болот экен. Силер үйгө тапшырма. Мына жерде мен бирөөсү менен келтирдим, Муну менен муну, мынакей мыш менен көргөзөйүн. Муну менен муну кетти бул мыш. Бул жерде муну менен муну келтирдим, буну менен буну келтирдим, ар бир төртөөнү келтирдим да. Ушундай.
эми кийинкиси дагы. Бул жерде Пинеттин таблицасына койгондо кандай болот? Пинеттин таблицасына койгонубузда мындай болот. Бул жака жазып коеюн белгилерди. А жана Б, А жана Б, А, Б, А, Б. Ушул белгилерди Пинеттин таблицасына коебуз. Үч, төрт. Бир, эки, үч, төрт. Белгилер. Ушул өсүп жазылат. А жана Б, А жана Б рецессивдүүлүк. А жана Б, кичинекей А, чоң Б, А жана Б. Бул Пинеттин таблицасына ушул гаметанан алынган белгилер жазылды. Гаметанан алган белгилер жазылат. Эми гибридтештирип чыкканда кандай кылабыз? Могул жерге өзү мынтип жазыш керек, ошону эле таблицага жазабыз да. А жана Б аргындаштыруу белги А жана Б барабар А, Б, Б. Мына үстүнө жазабыз. А, Б, Б. Андан кийинкиси А, Б, Б. Пинеттин таблицасы жеңил болот. Жөн ар бирин гибридтештиргенден көрө. А менен кичинекей А. Сөзсүз түрдө доминанттуулук А болду, жанына рецессивдүүлүгү болсо аны жазабыз. Б андан кийин болот. А жана А, Б жана Б. А, чоң Б, Б. Чоң А, эки кичинекей рецессивдүүлүк Б. Чоң А, кичинекей А, чоң Б, кичинекей Б. Андан кийин чоң А, Б, Б. Чоң А, кичинекей А, эки чоң Б. А, Б, Б, кичинекей. Эки рецессивдүүлүк А, чоң, бул жерде бодурак кетип атат. Эки кичинекей А, бири чоң, бири кичинекей. Чоң А, кичинекей А, Б, Б. Андан кийин А, Б, Б. Андан кийин бул жерде А, Б жана Б. Эки кичинекей А, эки кичинекей Б. Мынакей Пинеттин таблицасында ар бирини гибридтештирдик. Аталык, энелик гаметаларды. Эми бул жерге белгилеп алайык. Бизлер менен сары жылмакай дегенди мынандай кылдык, сары жылмакай. Эми 4 белги пайда болот да бизге. Сары бодуракай дагы бар. Муну да кылайык, сары бодуракайды. Сары бодуракай. Андан кийин жашыл жылмакай. Жашыл жылмакайды мындай кылып ичине толтурайык. Анан жашыл жылмакай дегенди мындай эле кылып коелук. 4 белги пайда болот. 4 белги пайда болот. Биринчисинде сары жылмакай, сары бодуракай, жашыл бодуракай, жашыл жылмакай. Өзүңөр мен кыскартып жаздым, силер болсо толугу менен жазгыла. Эми ушул белгилерди бул жака аныктайбыз, бул жака жазып чыгабыз. Биринчиси экөө тең сары жылмакай. Сары жылмакай ичин толтурабыз. Андан кийин бир эле Б кичинекей бар, бирок бул деле сары жылмакай боло берет. Сары жылмакай.
Сары жылмакай бир А бар, рецессивдүүлүк, бирок доминанттуулук үстөмдүк кылат. Бул дагы эки рецессивдүүлүк бар, А менен Б, бирок чоң Алар үстөмдүк кылат. Кийин болушу мүмкүн. Болот обязательно жашыл. Сары жылмакай. Бул жерде эми карагыла. А деген бул сары. Бирок кичинекей Б бул бодуракай. Ошондуктан сары бодуракай. Андан кийин сары жылмакай. Эми бул жерде сары бодуракай. Сары бодуракай. Сары жылмакай. Сары жылмакай. Эми муну карагыла, бул жашыл болуп турат кичинекей А. Жашыл жылмакай. Жашыл жылмакай. Бул дагы жашыл жылмакай. Сары бодуракай. Сары жылмакай. Бул сары бодуракай. Андан кийин бул жерде жашыл жылмакай экен. Жашыл жылмакай. Анан бирөөсү жашыл бодуракай. Ичине эме кылып койдук. Эми аныктайбыз. Канчасы кандай болду? Бул жакка аныктап жазайык, өчүрүп туруп, Бизде сары жылмакайлар канча болду? Сары жылмакай канча болду аныктайбыз. Сары жылмакай мынакей. Ошондо сары жылмакай санайбыз. 1 сары жылмакай, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 да экен. 9 А, Б, Б. Андан кийинкиси. Эми биз сары бодуракайды санайбыз. Сары бодуракай. 1, 2, 3 экен. 3 сарысы, сырты сары болгондо чоң А да. Жылмакай Б эле, бирок анын ордуна муну бодуракай мунунку келип чыгып атат да. Рецессивдүүлүк. Ошондуктан мындай болот. Андан кийин жашыл жылмакайды санайбыз. 1, 2, 3 мынакей. 1, 2, 3. Жашыл жылмакай. 3. Жашылы А, жылмакайы чоң Б. 1 бул жашыл бодуракай. 1 жашыл бодуракай. Мынакей. Ошондо катышы бизге 9, 3, 3, 1. Бул генотиби. 9, 3, 3, 1. Ал эми фенотиби бул бизге 15 1 болот. 15 1. Себеби сары көбүрөөк. Көрдүңөрбү? Ушунда мына ушинтип чыгарасыңар. Мен өтө жай, силерге түшүнүктүү болсун деп ар бирини жазып көргөзүп бердим. Бул Пинеттин таблицасына салганда ушундай кыласыңар. Пинеттин таблицасы. Эми ушулардын ичинен биз башка гибридтерди кантип алабыз? Бул боюнча кийинки сабактарда мен түшүнүп берем. Азыр мен көргөзүп бердим. Мен түшүндүргөндөрдү абдан жакшы карап олтурдуңар. Эми силер дагы өзүңөр колуңар менен ушул эле мисалды Пинеттин таблицасына салып, же жөн чыгарасыңарбы, кайрадан өзүңөр жазып көргүлө. Мен тапшырма кылып берейин бул жерде. Карагыла, тапшырма катары мындай болот. Мынакей. Мына ушул белгини А жана А, Б, Б. А, Б, Б. Ушунун гаметасын аласыңар, анан эффектини табасыңар. Мен алдыда биринчи тапшырма катары берген, биринчисин көргөзүп бергенден кийин кийинкисин ушул эле мисалда. Ушунун эле гаметасы чыгат го. Муну аласыңар, мунун өзүнүн гаметасы чыгат, мунун өзүнүн гаметасы чыгат. Ушуну эле Пинеттин таблицасына саласыңар. Пинеттин таблицасына салганыңарда жана мен түшүндүргөндөй эле чыгат. Бирок өзүңөрдүн колуңар менен салып көргүлө деп жатам да мен силергечи.
өзүңөрдүн колуңар менен салып көрөсүңөр. Ошондо А менен Б, А менен Б, төртөө экен А менен Б, А, Б. Ушул эле белгини эмне кылат экенбиз? Бул жака жазабыз дагы. Өзүңөр салып көргүлө. Мен түшүндүргөн таблицаны көрбөстөн аныктайбыз жана кандай белгилер пайда болду жазасыңар. Бул абдан татаал. Эгерде мына ушул Мендель түшүндүргөн мисалды жакшы түшүнө албасаңар, кийинки мисалдардын гибридтерин такыр ала албайсыңар. Андыктан ушул тапшырманы чыгарасыңар. Ушундай эле чыгат экен, мен үйрөнүп алдым эжей деп мага жөнөтөсүңөр. Анда бүгүн биз ушул Мендельдин 3-законун өттүк. Барыңарга көңүлдүү эс алуу каалайм.